Саламатсыздар достор. Бүгүн сонун нерсе айтып берейин дедим. Мурда биз кичинекей кезибизде апаларыбыз айтчу да, жигит менен сүйлөшпөгүлө, жигиттер менен сүйлөшсөңөр урушам, же свиданияга чыгам десең шыйрагыңды сындырам деп урушчу да. А вот когда сен 25 чыгып, уже макул 20 аштың, же болбосо окууну бүттүң. Ай кызым, качан турмушка чыгасың? Турмушка чыкпайсың. Элдин кыздары турмушка чыгат. Мени уят кылып атасың. Дейт да. Апа, алар деген 15-16 жашында эле кыз жигиттер менен сүйлөшүп, келечегин курган. Вот. Ayvara keldi. Bakayım da Kırgız eline ne kalaysız negizi? Kırgız eline ne? Jeri titrebesin, eli bitirebesin. Erten menen gün tünküsün ay çıkıp dursun. Jerge versin, jer, elge versin, el içinde biske versin. İtler kurusun, bitler güldösün degende gepten. 130 deputattan göre 3 komsomol gerek bolup atat da hazır biskeç. Другие макапайт не надо. Нахуй нужен без хуя, когда хую да хуя да отпай. Бара келди балбанам, барганда жакшы кармадың, сен эле жыгат. Zerigip men WhatsApp'ka girgen gezde sende de koşa girip koyboysun bu tımpıyıp okuy berbey yazgandardı sendele bir söz yazıp sendele bir söz yazıp koyboysun bu Nakey moğlaşık satılат. Жақшы ылдам. Қалаққа қаттап жүргөн 80 литр суны көтөрүп келет. Мына ушу жақшы күлүк. Эшек улакка жақшы чуркайт ылдам. Шаммагай. Жақшы. Болар 3000 өзүм 3,5 деп жаткам. Накей қалактын жолдоруна такып базат. Шагыл жолго 80 литр суны көтөрүп келет. Жазга бышты. На. Жақшы эшек. Ой, какая хорошенький, блин, какая лапочка, лялечка, смотри, какая хорошая. Геттен гет, кирайма кимдин баласы, мурду барбайган. Көз тийбесин, жаман бала, сасык бала, түрү сук. Ассаламу алейкум туугандар. Туугандар барыңыздардын маанайыңыздарды көтөрөйүн да. Могул үйдү карсаңыздар. Талас областтык статистика башкармалыгы да. Мага эң кызык болгону могу болуп атыр. Мо 3 балкон турат, бирок эшиктери кайгында булардын. Күндө ошол жерден өтүп жүрүп байкап атырбыз да. Балкондун эшиги каякта? Жаап салган десең жапкандай көрүнбөйт. Бүгүн мен сиздерге балдардын бир канча кыздарга айтчу жалган сөздөрүн айтып берейин. Балдар биринчи эле айтат: "Ой, бүгүн ушундай жумуштарды кылдым, сага жазганга колум бошобой калды, андай мындай" деп жазат да. Алардын бардыгы жалган да. Эгер чындап жакшы көрсө, канча 5 мүнөт болор, 2 мүнөт болор, ага кандайсың, ден соолуктарың жакшыбы деп жазып коет да. Анан экинчиден алар айтышат: "Ай, мен бул кызга подписка таштабадым, буга мен комментарий жазбадым, аны мен досторум жазып коет, мен досторум билесиң го" деп айтат. Жок. Аны эмне достору жиндиби анын достору? Анын аккаунтунан жазып, албабы өзү жазат. Анан ойлойт да, мындай кыздарды жинди деп ойлойбу билбедим. Мен сага чейин мен бывшаямды жакшы көргөн эмесмин, андай мындай деп айтат да. Салам достор. 40 жашта эркек кыз алат дейт. 40 жашта кызды ким алат дейт. 40 жашта кыз бай болсо, суп-сулуу, жап-жаш жигит сатып алат дейт.